Аламан дашкын деп жекем айттың капыстан. Анда токтолбой төгө берели, тоодой болгон кептерди төкмөлөргөнгө катышкан. Ал эмиң эли журтун көргөндөн элири бырдап чачышкан. Десем тамагым болбой, оңунда менин да киртегим ачышкан. Анткениң аңгина болуп кичине, ансе даңырлар батпай ичиме. Үнүм да чыкты башкачаң элим койгулаңаны түшүнө. Бирок ыр дегенде токтобой мен келгендей болуп күчүмө. Эми жалпың элге бүгүн биз амандашып алалы. Кыргыз элдин ардайым бийикте болсун караны. Коштоп турсун бизге окшош минти берчишип чыккан баланы. Эми маңдайымда карасам, мин барадай сулуу кыз, менден бир аз улуу кыз. Десем тамаша болот кичине эжеке, башкача болбой туруңуз. Мынан эжебиз да комустун алып колуна, залкардалай таланттын ээрчиген экен соңуна. Аралашып калган кез эжемдин мынан айтыш коомдук фондуна. Далай айтышта чыгып жүргөн эжесиз, даамду кетти шербеттей куруп жүргөн эжесиз. Далай жигитти чанып жүргөн эжесиз. Анткени кыргыздын кымбат наркынан таалимдин алып жүргөн эжесиз. Эми көстөрү болсо карагат көргөндү коет жаралап. Мен дагы ээрчип кетет окшоймун, эжеке күлгүн бир аз деп магалап. Демирдаңмын да мен дагы кетпейинчи талаалап. Анткени кызды көргөн кезиңде кыялың чыгат башкача, бирок кыздын кыркча чулуу дейт. Керели кечке тындырбай болот экен мактаса. Эжеке сиздей болгон сулууга ар дайым оюм таптаса. Тарыхта жашай бериңиз, таасын жолду такпаса. Төктүргүнө далай акынды, ошо төрүңдө далай мактатай. Бале кол жабуулар болсун азаматсыз. Дароо эле жооп берели, кезекти берели, дароо эле кезекти берели. Себеп дегенде ушундай үнүбүз чыкпаса дагы сүйүүбүз чыгып турсун деп эжекеме кезек берип коем. Барбаңыз, келиңиз, мен бар. Амандашып эл менен мында акын жигит кеп салды. Эми өнөрүн келген элге арнап, мен да колдоймун өнөктөштүн. Өнөктөшүмдү колдоймун. Сүрөгөн элим турганда сүйрөлүп такыр сүйрөлгөндөн болбоймун.
Эми барсыңбы деп халкыма эфирден салам жолдоймун. Кардай болгон сулуу кыз мынан ала тоо кыргыз элинен аппак салам жолдоду. Садырдан сүрдөнүп жаткан окшоду, бир аз титиреп турат колдору. Антсе дагы ыңырдайлың ишке ашсын мына бүгүнкү ыңыр майрам теле долбоору. Мында дала якын келиптир, дамдуу сөздөн териптир. Ал эми мин бара туруп ырдаса, бүгүнкү күнгө негиздир. Өзүңүздөй сулууга ырдасак ырлар арналат. Сиздей болгон асылга биздейлер болсо жандалат. Экөөбүз жуп болупсуз, буз карачымындай Кудайдан болуп тандалат. Эмиң 2 саат жуп бололу, мейли жарым саат болсун, мейли чибирес кыз жигиттей бололу. Анткени ырга күүгө бөлөчү биз эфирдин коногу. Мына Баткенден чыккан сулуусуз Айгүлдүн кызыл гүлүндөй, үн барбың эжең үнүңдөй. Сизге чыгат дегенде менде болду сүйүнмөй. Андан алдыны көздөй басалың эжең, артты көздөй сүрүлбөй. Андан эй арначы мага жакшыңыр, эже көп жигиттин биринде. Акындыкка өмүрүң арнап бир жүргөн күндөсүн. Жанер кеткен ырларың калкынды жакшылыкка үндөсүн. Эми сан кыргыз элим тыңдайлы бүгүн Садырбектин дүйнөсүн. Калкымда болуп ынтымак, қалың жұртым гүлдөсүн. Айтышпастан токтойлу анда, айт гүл эжем сүйлөсүн. Айтылды мына бул кыздан аргендей үндүн нечени. Эске салды чынындан алыптарды далай кечеги. Экөөбүз болсоң айтышсак, бүгүн эфирдин болуп чечени. Далай кептердин даванын ашып өтөлү. Мен деле сүрдөгөнсүп турамын көргөндө сулууң экөөнү. Булар кызылдан кийим кийинип, мендей болгон жигит бар, жанындан ырдап турган сүйүнүп. Ушундай жакшы кыздарды көргөндө жан дүйнө кетет тирилип. Ар дайым жакшыларга жанашып, бизде жайнай берсин тирилик. Бийиктиктерге чыгалы биз чачырабай биригип. Анан Айткүл эже сүйлө дейт, Айткүл ырдатат бүгүн биздердин эфирден эч бир сүйлөбөйт. Анткени поэзияң окуп бергин деп, ыгы келсе жамактын ырасынан тергин деп, эже кем айткан биздейген эргигин деп мелмилдеп. Ал эми бул жерде мен да бали деп турсаң үн салып, эжеке сизге дагы ырдайын апапа каруу дил салып. Кызылды кийсең жарашкан, кызды көргөн эмеспиз мынчалык. Сиздерге дала якын ыр жазар калеми курчуп курчалып. Ал эми мен болсо кетем үйүмө, тийишпейм сизге тынчалып. Деп тамашалап ырдасам, эжеге теп аны башка бурбасам. Өзүңүзгө кезекти кайраң эле сунбасам. Биз тааныштардан болобуз эжеке, тамашалашкан мурдатан.
Atayı çakırıp mında gelipsin, kuvanabız sıylasan, emi geçkile kızlardın ırdayt debesten, başkanın ırdayt debesten, men el jönündö men ötsüm. Elibis bolu esende, aylыбыз болуп аманда, назарыбыз болсун жакшыда, көзүбүз болбой жаманда, ар дайым акындарың ырдасын, элдиң алып назарга. Десем дагы эле тамак кыйнады, кыйналса дагы Садырбек 40 сап сөзүн ырдады. Эжеке күндөргө кайтып барсак не, кечеки сак болуп турган мурдагы, антсе дагы калайык. Коробуз толуп дандарга, коробуз толуп дандарга, коробуз толуп малдарга. Арбагача аман бололу, болбойлу такыр арманда. Эми ушунчаң эле төгөйүн болбосо, кетип жатат шайларда, кетип жатат дарманда. Балким мин баара сүйлөйт бир аз кеп, айтпай калбай арманда. Жок эже, мин баара обондуң ырдың ырдаса, булбулдардагы токтогон, буралган арген үнү бар, торгойдукунан окшогон. Обондуң ырдың айтканда бул одарыптат деп кооптоном. Андан обондуң ырдан салыңыз, жаңырсын элге шаңыңыз. Шаңшыңыз, ой эже шаңшыңыз, ошо колдойлуң анда барбыз. Анда Оғондорлардан сосын деп қалды. Анда Оғондорлардан 5-ші каналдың ушул залында 5-ші Б класста деген Жолон Мамытовтың сөзіне таандык. Төрөбектин ордуна таандык аткарып койсом, кабыл алып коюңуздар. Бар болуңуз, ыр десте калың журт үчүн арналат. Бар болуңуздар. Негизи Телефон карап коерим. Ырчынын үнү бүткөнү, күнү бүткөнү деп айтып коюшат экен. Ошол чын экен. Азыр сиз же тамашаны дейсизби? Таңкаба, ден соолукка даба деп айтат. Сиз бүгүн эрте менен эрте ойгонуп 5-ші каналга кара басып келген жолуңуз байсалдуу болуп, үнүңүз дагы ачылып, баратканда сак болуп барып каласыз, ишенип коюңуз. Келиңиз анда мен бара ыркесегин улантабыз.
салалар болсун, ардактуу телегөрүүчүлөр. Мына ушундай жагымдуу маанай тартуулаган 5 канал Ырмайрам программасы. Билимдин ачып эшигин билсемчи баарын дечү күн. 11 жыл окуп мектепте кош эми мектеп дечү күн деп кечели 25 май акыркы коңгуроо аземи болуп баардык бүтүрүүчүлөр мектеп менен коштошуп кеткен күндөрдү биз интернет талааларынан байма-бай көрүп турган кезибиз. Андай болсо ушул ырды утурлай биз мектепке балалыкка барып келеличи. Мектепте кандай окудуңуздар? Кайсы жылы бүттүңүздөр? Сагынычтар болуп жатабы дегендей, келиңиз жолдун улуусу. Жакшы суроо экен. Балалыкка алып барып койдуңуз капыстан? Барып келели. Ат Баш району Нарын облусуна караштуу. Ошол Ат Башынын 1-май деген айылында туулуп өскөнмүн. 1994-жылы жарык дүйнөгө келип, 2001-2012 окуу жылдарында Токтобай Тынымбаев атындагы орто мектепти аяктап, андан жогорку окуу жайга Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин филология факультетине тапшырып ийгиликтүү аяктап алдык. Анан калганы турмуш окуусундабыз. Мектеп азыр топ-топ жазыш керек го. Мектеп деген сөздү укканда эле көңүл дегдеп, көксөп, мындайча айтканда балалыкка барып, жан дүйнө магдыроо тартып, бир башкача болуп калат экен киши. Балалыкка не жетсин? Таза баягы сезим. Бардык байлыктан жогору бул балалык, өткөн чак, өмүр, кайрып алгыс байлык, өткөн убакыт. Албетте. Анын ичинде балалык. Мектеп кези. Мектеп ошондой классташтар менен жолугуп турган, эже агайлардын сабагын алуу, кээде угуу, кээде укпай коюу, уруш же, ушундай бир жакшы күндөр өткөн. Мектепте окуган күндөргө жетеби? Албетте. Ошол кездеги улуу агай эжейлердин тарбиясында бүгүн турмуш жолунда колдонуп өзүбүздүн жакшы бир жөрөлгөлөрүбүз катары колдонуп келатабыз. Агай эжейлердин тарбиясын, Мен баара мектеп кезин эстеп бериңизчи. Кечеги күндүн кадырын эртең билесиң деген сыяктуу. Ошол биз дагы ошол балалыгыбыздын ушунчалык баягы сезимдин ушунчалык жакшы күндөрүн өткөргөн экенбиз. Ошону азыр кээде эстеп калып ушунчалык ошол күндөргө кайтып калсак экен деп кусаланып дагы коебуз, сагынып дагы, эскерип дагы, эстеп дагы коебуз. Мен өзүм ошол Кадамжай районуна караштуу Жошук орто мектебинде окугам. Аны 2012-жылы бүтүп, ошол Кызылкая медициналык коллежинде акушерка бөлүмүндө окугам. Ошол азыркы учурда ошол төкмөлүк өнөрдү аркалап улуулардын баскан жолу менен келатабыз. Албетте мектеп учуру дегенде эле ушунчалык сагынычтар артылып, күн өткөн сайын чоңойгон сайын балалыкка кеткин келет экен. Чынында эле балалык биздин жан дүйнөбүздүн бир бурчундагы алтын күндөр катары калып калганын ошол кезде билгенибизде биз бала кезде башкача болмок белег, Ооба, класстан көчпөй окуй берет элек го. Тынч отурат элек го. Ошол кездеги агайларга, бизди окуткан мугалимдерге, жалпы эле эл агартуучулукту аркалап келген жалпы мугалимдерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Таазим этебиз,